Assalamu alaikum туғандар. Бүгін мен жанағы шет өлкөдө жатып алып бир жери өрттөнүп аткан Атамбаев жөнүндө сүйлөгүм келип атат да. Соц тармактын баары эле Атамбаев болуп кетип туруп, баары эле мактап эле баягы эле эрчимелер, анан Атамбаевдин фанаттары, анан тиги Мадумаровдун деле, тиги Арстан Алайдын деле, тиги Кудайдан жөө ачкандын баары эле ошолорду колдоп эле ой молодец болчу, ой жакшы болчу деп элечи. Анан жаштар баягы Атамбаевдин малында жашабай калган, билбей калгандар азыр учурда Атамбаев жакшы деп койсо эле баары ошо жакшы беле деп ооп кетип атат да жаштар дагы. Чет өлкөдө жатып алып эле тиги бир жери өрттөнүп эле улам кирерине тешик таппай эле эмне кыларын билбей эле тиги улам жооп кайтарып эле Садыр Жапаровго. Улам правильный болуп аны ошо жасап, бурмалап, аябай тим эле көркөмдөп чыгарып атышат да сүйлөгөн эмесин, жазган эмесин, текстинчи. Анан бир жердин акыркы жообунда тиги бирдеме деп өнүкпөй да типа өнүкпөгөндөй тариздей кылып сүйлөптүр да. Анан сен общаяттың, анан общаяны аткарган жоксуң дегендей тариздечи. Ошондой жөнүндө сүйлөптүр да. Анан аянда эл сага кой эмес деп сүйлөгөн жери бар экен да. Тоба кылдым. Атамбаев өзү ушу элдин баарын кой деп ачык айкын эле бетке эле мындай элди чогултуп эле беттерине эле айтып келген. Силер малсыңар деп, силер койсуңар депчи. Нарындык эли эл болбойт деп. Эме тиги таластык элде эл болбойт деп. Малга теңеп эле, койго теңеп эле келген Атамбаев. Ошондо баарыңар кол чалып келгенсиңер, ура деп биз койбуз ооба депчи. Анан бияктан акырын тымызын элдин акчаларын тоноп тиги музейди оңдомуш болуп, музейге тиги болбогон нерселерди алып келип, макеттер, жыгач-багачтардын баарын долларлап эсептетип, $600 деп. Кыскачтар, плоскогубцларды $600 деп. Канча миллион акчалар жеп кетишкен ошоктан дагычы. Жөн эле элементарный бир музейден эле бул чет эле болчу. Гестер бул чет эле мындай эле. Показуха болчу да. Андан башка жагынан укмуш көрөгөндө буларчы. Бажы тармагынан көрөшкөн акчаны. Анан көрөп келип жеп тойгончо жеп турган уже кусуп баштагандан Райым Матраимовду жамандап, Райым Матраимовду крайний кылып чыгарып салышкан. Бирок ошол жака киргизген ошолор да, Райым Матраимов кылган ошол Атамбаев да. Ошол өзү ошо Райым миллион кылган ошол Атамбаев өзү. Анан диктатура эмес болчу, мен деме дейт да, диктатура кылып атасың, анан куугунтуктап атасың, анан тинтип атасың депчи, баягы сөз эркиндиги жок деп. Анан Атамбаевдин малында бар беле сөз эркиндиги. Атамбаевдин малында сөз эркиндиги энпочниктер эле иштеген. Энпочник ошол жанагы запад немелерин эле иштеген. А мындай карапайым элге иштеген эмес, карапайым эл мынтип кайрылуу жасай элчү эмес. Кайрылуу жасаганын баары эле камалып кетчү, башына пакет кийгизилип камалып кетчү. Атта ошо Атамбаевдин малында миграция күч алган. Мен мигрант болгом ошонун малында. Эмнеге мигрант болгом? Анткени Атамбаевдин тилинин азабынан. Атамбаевдин тилинин азабынан мен Казакстанда ошо Казакстан аркылуу товар оборот кылчубуз биз. Тиги Назарбаевга сайлай берип тили баягы билбейт да, бул башкара албайт да, вообще мамлекет өнүгүү эмне экенин, кошуналар менен алака түзүү кандай эмне экенин билбейт булчу. Бул жөн эле 100 граммдан бастырып эле тиги шоферин башкартып коюп, өзү болсо тиги Путинге бар кулдук уруп эле жүргөн адам болчу да булчу. Анан келип эле тиги Назарбаевга сайлап эле, анан Өзбекстан менен согушуп эле, кырылышып эле жүрчү да, мындай оң эч ким менен алака түзө алган эмес бул. Ошол Назарбаевга сайлай коем деп, Назарбаев чегара границаны жаап салып, мен банкрот болгом ошол жылдары. Ошонун кесепетинен. Банкрот болуп кышында, шилдеде аябай 40-45 градуста суукта калып, мен товарларым үшүп кеткен. Ошонун кесепети. Ошонун айынан мен миграция болуп кеткем тияка. Россияга баргандан кийин Россияга ошо мигранттар бир жерин 5 жерден кысып, мага тийишпесин деп, ошо мигранттарга шарттарды түзгөн, права менен айдаганга уруксат берген, 3 айлык регистрацияны 7 айлык кылып берген. Лишби бияка келбегиле айланайын, ошол жерде эле жашагыла, ошол жерде оокатыңар кылгыла. Мен биякта силердин тиги кен байлыктарыңар тоной берейин, акырын жей берейин, бюджетти тоной берейин. Мен байый берейин, өзүмө хан сарай сала берейин деп. Ошондой элдин баарын эшелон кылып айдаган эмеге, миграция. Именно ушу Россияга, ушу Атамбаевдин малында миграция күч алып, миллионго жакын, миллион болуп кеткен ошол жака миграция. Миллион киши ошол жака барган. Ошонун айынан. Эми ошону туруп азыр кайра мактап атасыңар да, тоба кылдым. Эмнени жыргатты эле, эмнени кыйратты эле Атамбаев? Эмне кылды эле? Элге көңүл бурган эмес. Элди мал катары көргөн, мал катары жайып элди. Эл мал катары мал болуп эле жайылып кеткенбиз биз. Бүт дүйнө өзүгө жайылып кеткенбиз.
Анткени Кыргызстанда толук жок, келип бирдеме деп айтайын десең эле камалып кетесиң. Карапайым эл эмес, атагы чыккан мен деген чиновниктер, мен деген саясатчылар камалып кеткен. Текебаев баш болуп. Унутуп калдыңарбы? Текебаевди канча кыйнады? Оппозиция болгом деп алда камалып жүрдү. Унутуп калдыңарбы? Бат эле унутуп каласыңар. Негизи эле кыргыз эли ушундай аңкоозда бат эле унута беребиз да барынча. Акыл эси орунда элдер биз суранганбыз, токтоткула. Темирдей тартипти орноткула дагы, давай өнүктүргүлө Кыргызстанды. Антпесеңер биз чартаңбай айта беребиз. Бизди мактап койсо эле биз көө беребиз. Мактап койсо эле ура деп чыга беребиз эшикке. Ошон үчүн темирдей тартипти орноткула деп биз салап койгонбуз, карапайым эл. Биз шайлоочулар. Билбейм мен ушул Садыр Жапаровду, например, Атамбаевдин ордуна койсок, например. Ушу Атамбаевди шайлагандар убагында. Биз убагында Атамбаевди шайлап, ушу Атамбаев ушундай кылыктар кылып кетип кала турган болгондо, мен азыр Атамбаев жөнүндө бир жакшы сөз айтканга уялмакмын, айта албайт болчумун мен. Бетим барбайт болчу. Азыркылар бетин табак кылып эле айтып атат. Неге айтат? Потому что алар убагында ошо Атамбаевдин убагында алар да байыган, значит. Алар да жакшы жерлерге отурган, значит. Ошо колдогондор. Ийгиликтүү жерлерге отурган. Ошон үчүн мактап атат. Ошол да. Садыр Жапаров айтып атат, мени миң колдоо, эмне кылба. Мен артыман сен бийликке келбейсиң деп эле ачык айткан. Мен артыман жыргабайсың эч качан деген. Колдосоң чын жүрөгүң менен колдо. Чын дилиң менен колдо. Анан колдоп алып мен креслого барам деп ойлобо деп башында эле айткан. Креслоң себегиле деп. Ооба, илимиң бар болсо, билимиң бар болсо, ошол тармакты алып кетем десең, пожалуйста деген. Келгиле, иштегиле деп айткан. Керек болсо ол Мадумаровго да айткан. Бирок Мадумаров текебирленип алып барбай койгон. Өзүн кыйын сезип. Келгиле, жардам бергиле, алып кеткиле могу тармакты деп. Даже 1-2 жана пар отургузган бир-экөөнү. Иштеп көрчү маяка деп. Бирок тарта албай кетип калышкан. Иштелбей. Түшүндү, тарта албайт экен. Мадумаров да чыкса, Мадумаров да тарта албайт болчу, билет. Ал деле өзүнүн эмесин билет да тарта албайт экен. Ал тил эле сүйлөйт. Ал өзүн өзү билет да. Мен тилим эле сүйлөйт, мен иш жүзүндө кыла албайм эчтеке депчи. Ошон үчүн бара алган жок, уят болбойн депчи. Баарын бириктирип, президенттерди бириктирип, болду 5 жерден кыскыла дагы, давай мамлекетти ойлойлу, өнүктүрөйлү, давай, келгиле, давай. Ынтымактуу бололу деп атса, болбой эле дагы интрига кылып жүрүшөт. Жанагы кылыктын баарын кылып аткан ошол тетиги будуңчаң, митинг, сичинг, уюн окуялары менимче ошол Атамбаевдин эле иши ушунун баары. Мен жеке оюмда ошол эле кылган ошонун баарын. Уюштурган. Акаев кеткенде да Акаевдин ордуна келип президент болом деп ошол Атамбаев митингдин баарын уюштуруп, элдин баарын неметкен ошол эле деп ойлойм мен дагы. Анан аякта болбой калып премьер-министр Бакиев ошол кезде премьер-министр беле ошол келип президент болуп калып, мунун жолу болбой калып анан айла жок отуруп калып анан Бакиевди кандай кетириш керек? Бакиев өнүктүрүп атат Кыргызстанды. Бутка тургузат, бул кетпей калчу деп болуп атат деп анан жанагы уюн окуясын ойлоп тапканго деп ойлоп атам мен. Мен жеке оюм бул, жеке ой айткан укугум бар. Мен ошонтип ойлойм, ошол Атамбаевдин кылыктары деп. Убактылуу өкмөттүн кылыктары деп ойлойм мен. Ошол уюн окуясын кылып туруп анан бул Бакиевди айдаткан бияктан. Жала жаап туруп, үстүнө илип туруп, илчү нерсенин баарын илип, жеке соттор. Ал кезде Атамбаевдин эле соттор болгон да. Таза иштеген сот болгон эмес да. Ошол Атамбаев соттору чечим чыгарып туруп, Бакиевди күнөөлүү деп туруп чыгарып ийген. Менин жеке оюм бул. Мен оюмду айткан укугум бар. Мен деле ал кезде жашаган, билем. Менин жеке оюм бул, мындайды ойлоп, көп адамдар ушинтип ойлоп эле жүрөт, мен да эле ойлоп жүрөм. Канча адамдарды кырды. Ошонун баарын өзү ошонун баарын булуктун баарын кылып, өлтүрүп, будуңчаң кылып туруп, анан акырын тиги президенттер келип туруп айдайбыды. Кубалайбышты, коркутуп, үркүтүп. Эми бул президент ошентейин деп атышат. Бул президент ушуну бутуна чалып, эптеп-септеп бирдеме кылып эле элди эшикке чыгарып ийсек эле анан Кытайда азыр Кытайды ушултой кылып видеого тартып атышпайбы? Ошол жерде бүт Атамбаевдин адамдары, тиги Мадумаровдун, бүт оппозиционер, Сентболордун адамдары бүт ушуну тартып атат азыр. Кытайлар жаман көргөзүп. Алар да адамды, алар да пенде да. Бирок ошолорду чабыштырып азыр укмуш тартып чыгарып аткан ошолор эле болуп атат. Анткени Садыр Жапаров түшүрүш керек. Бул жерде Кытай маселе болбой эле эч кимге. Кытай келип бизди чогулуп ал маселе болгон жок. Бул жерде Атамбаев үчүн Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев эле маселе болуп атат. Ошол экөөнү кетирсек эле болду, Кыргызстанды кайра колго алат элем деген эле кыял аныкы туугандар. Ошон үчүн көздү чоң ачып, мындай туура жол менен, туура багыт менен баралы. Азыркы бийликти беш колдоп алалы, коргоп алалы туугандар. Коргоп албасаңар, анда оозуңарды ачып жүрө бере турган болсоңор. Дагы бир окуяларды ойлоп табышат. Кытай менен чабыштырып, Кытай менен согуштуруп ийбесе эле болду, Кудай сактасын. Бир балекет кылып, бул бийликти кетиргенге толук салымын кошот булар дагы. Ошон үчүн көздү ачыкла туугандар, көздү ачыкла. Былыктары көп булардын. Дагы оозуңарды ачпагыла, тыйгыла, жанагы бөлүшүп аткандарды лайк баспагыла.
Акыл насаатыңарды айткыла, эрче бербей. Если бул бийликти, азыркы бийликти жоготуп алган болсок, анда Кыргызстанды деле жоготтук деп ойлой бергиле анда. Кыргызстанда болгон кен байлыкты жоготобузуңар, топтолгон 50 канча тонна алтынды жоготобузуңар, бюджет канча бюджет көтөрүлдү, ошо бюджеттеги акчаны жоготобузуңар, потому что мародер кылып, могу бийликти качырып, согуш уюштуруп, бир дүрбөлөң уюштуруп бул бийликке келгендер бүт бөлүшөт ошол. Алтынды да бөлүшөт, ошол бюджетте акчаларды да бөлүшөт. Ошон үчүн мен Аллаху акбар деп койгондон кете берсеңер болот да. Өзүңөр ачып отура берсеңер. Ошон үчүн туугандар көздү ачкыла. Азыркы бийлик ошол топтолгон алтындарды, ошол топтолгон бюджетте акчаларды коргош керек булар. Ошолорду коргоп бериш керек аягына чейин. Качак кетирип аткан ошол миграционный службага кайрылыш керек. Эмнеге кытайлар көбөйүп кетти? Балким бир кылыклар бар, бир темелер бардыр, ким билет. Может, незаконно киргизип аткандыр, ким билет. Ошол службаларга кайрылыш керек. Ошондой службалардын жетекчилерин айдаш керек болсо, если не то болуп атса, аша чапкан болуп атса. Майда чүйдө органдарды жоготуш керек. Ошол азыркы бийликке саботаж кылып, туура эмес иш кылып аткандарды жоготуш керек. Азыркы бийликти беш колдоп колдош керек, коргош керек. Ошол мен айтарым. Айтчу сөз көп негизи, өтө көп. Айта берсең бул видеоңда жетпей калат. Ошол туугандар.